Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман тууганым, бүгүн дагы сиз менен биз инсандын бейишке киришине себеп боло турган ибадаттардын катарын толуктайбыз. Бүгүнкү сүйлөшкөтүш темабыз бул карызды кечип жиберүү тууралуу болмокчу. Чындыгында ислам дини бул башка адамдарга, инсандарды жакшылык кылуусуна, башка адамдарга кечиримдүү, мээримдүү, алардын оор иштерин жеңилдетип бермеликке, аларга жардам бермеликке жана аларга кайрымдуу болмолукка кызыктырат. Жана ошону эле дагы башка инсандардын эгерде карызы боло турган болсо, алардын карызын кечип жибермеликке же болбосо анын карызын дагы убакытын узартып бермеликке кызыктырат. Бул нерсеге шариятыбызда өтө улуу сыйлыктар, өтө улуу сооптор бар. Эми карызды кечип жиберүүнүн сообу бул инсандын күнөөсү кечирилип, кыямат күнүндө бейишке киришине себепкер болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадисте Аллах Таала кыямат күнүндө эч кандай жакшылык кылбаган, бир дагы сообу жок кишини эсеп-кысапка алып келет дейт. Ошондо Аллах Таала өзүнүн адилеттүүлүгү менен жанагы кишиден сурайт: сенин кылган бир жакшы ишиң барбы? Сенин бир кылган көрүнүктүү жакшы ишиң барбы? Бир сооп ишиң барбы деп Аллах Таала өзү билип туруп жанагы адамдан сурайт дейт. Ошондо жанагы киши айтат: мен эч кандай жакшы иш жасаган эмесмин. Эч кандай кылган жакшы ишимди эстей албай жатам. Бир гана бир ишим бар эле, ошону айтайын дейт. Ал болсо дейт, мен бай адам элем дейт. Жана адамдар менен соода сатык кылуучу элем. Жана адамдарга мен карыз берет элем дейт. Ошол карыздардын убагы келген учурда мен өзүмдүн балдарымды ошол карыздарды жыйнаганы жиберет элем. Аларды жибереп жаткан кезде мен аларга айтчу элем: эгерде бир адам карызынын мөөнөтүн узартууну сурай турган болсо, аны узартып бергиле деп. Эгерде дагы бир адам карызын төлөштүккө алы жетпей калган болсо, анын карызын кечип жибергиле. Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечирип жиберер деп ошентип айтып, жанагы балдарымды жөнөтөт элем дейт. Ошондо Аллах Таала дейт: сен алардын карызын кечип жибергендей, биз дагы бүгүн сенин күнөөңдү кечтик деп Аллах Таала анын күнөөлөрүн кечирип бейишке киргизет дейт. Жана ошондо эле дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи бир келген хадисте инна ражула мата фадахалал жанна, бир киши бул дүйнөдөн кош айтышып кыямат күнүндө бейишке кирет дейт. Факила лаху, ошондо бейиштегилер анын бейишке кирген себебин сурайт дейт. Ошондо жооп берет: инни кунту убайюн наса факунту унзирул муасир ва атажаввазу фи сиккатин ау нақдин фагуфира лаху дейт. Мен бул дүйнөдө, тиги дүйнөдө адамдар менен соода сатык иштейт элем. Жана адамдарга карыз берет элем. Карыз бергенде алар карыздарын төлөй албай калган адамдардын мөөнөтүн узартып берет элем же кечирип жиберет элем дейт. Ал акча болсун же башка мал мүлк болсун дейт. Мына ошол себептен мен күнөөлөрүм кечирилип бейишке кирдим деп айтат дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биз дагы эгерде колубуздан келе турган болсо, карызды кечирип жиберели. Жок дегенде жарымы болсо дагы, же жарымынан азы болсо дагы биз мүмкүнчүлүгүбүз болсо кечирип жибере турган болсок, кыямат күнү Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечирип бейишке киришине чоң себепкер болот экен. Же болбосо жок дегенде эле анын карызын төлөй албай калган болсо, дагы карызын убактын узартып бермеликке биз аракет кылышыбыз керек. Бирок дагы бир эскерткүчү нерсе, эгерде карыздар адам ошол карызын төлөштүккө кудурети жеткен болсо, сөзсүз түрдө карызын бериш керек. Аны узартпастан бериш керек. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: мутиллул гина зулмун. Карызды төлөмөлүккө кудурети жетип калган адам карызын төлөбөстөн узартып жүрүштүгү бул зулум дейт. Эгерде ошондой болуп туруп бул дүйнөдөн кайтыш болуп кете турган болсо, карыз берген киши анын карызын кечпей турган болсо, кыямат күнү барганда анын соопторунан жанагы киши алат дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, келиңиздер баарыбыз ушул хадистин катарына кошулуп калганы аракет кылайлы. Жана ошондой эле дагы адамдарга карыз бермеликтин бул фазилети динибизде аябай улуу. Аллах Таала Кур'ан Каримде мындай дейт: Ауду биллахи минаш шайтанир ражим.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له أضعافا كثيرة. Kimde kim Allah Taala'nın жүзүн каалап башка бирөөлөргө карыз бере турган болсо, анын сообун Аллах Таала эселетип көбөйтүп берет дейт. Имам Куртуби өз тафсирине чыгарат, анын сообун көбөйтүп берүүсүнүн санын Аллах Тааладан башка эч ким билбейт дейт. Жана ошон эле да Пайгамбар башка бир хадистерин айтат, кимде ким бир адамга карыз берген болсо дейт, ошол адам карызын өтөгөнгө чейин мына ошол акчаны садака кылды деген сообун ала берет дейт. Мына ошол акчадан садака кылып атат деген сообун ала берет дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, эгерде сиз бирөөгө 100 сом карыз бере турган болсоңуз, ошол адам 10 күнгө ала турган болсо, сиз 10 күндө тең 100 сомдон садака берди деген соопка ээ боло бересиз. Демек, 10 күндө сиз 1000 сом садака берди деген соопко ээ болосуз. Мына ушул менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Субханаллахи ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.